Мейрим менен аларды тартып жаттыбы, Айтор улам эле кыздын чачынан, анан моюнунан жыттап, артынан ээрчип, Суперинфо газетасынын биринчи бетине бирге сүрөткө түшүүгө умтулуп жатты. Сууктан үшүгөнүбүздөн бизди карап боору ооруган чабандестер чайга чакыргандан үйүнө кирип бардык. Тоңуп кеткенден кийин Азат байкенин үйүнө кирип да жылынып атабыз. Бирок айылда деген жакшы мындай. Айылда жакшы. От жагып. Азат канча тонна кетти быйылкы кышка, канча көмүр алдыңыз? 5 тонна алдыңыз. Жетеби? Дагы аласыздарбы? Эрте эле кеч от жагасыздар. Силер үйүңүздөрдө от жагасыздарбы? Жок, биз шаарда тургандыктан от жакпайбыз да. Айылда от жагышатпы? От жагып эле жүргөнсүз да. Жагып эле жүргөн. Билесиз от жакканды? Билем. Гүл чыгарып эле. Гүл чыгарганды билем. Жылын алдык, азыр ысык чай ичели, анан кийин эшикке чыгалы. Кыргыз эли меймандос келет эмеспи? Бир чыны чай болсо да, колунда барын дасторгонго коюп, курсагыбызды кампайтып, ишибизди улоого демге дем кошту десем, жаңылбасмын. Кыргыз эли аябай меймандос эл болобуз да. Азат мырзага чоң рахмат. Азыр Азат мырза бизди чакырып, мынтип жылуу чай ичип, жылуу жерде отурабыз. Ошентип жылынып алгандан соң кыргыз тайгандарын жетелеп алып маек дүйнөсүнө аңлоого чыктык. Учурда таланттуу ырчылардын жоон сабындагы ырчы Гүлзада Рыскылова дүйнөнүн 7-чи керемети болгон өлкөлөрдүн бирине барып келиптир. Мына кече жакында эле Индияга барып келдиңиз да, анан эмне үчүн Индияга барып келдиңизчи, жаңы жылдан кийин эс алып келдиңизби деген суроо туулуп атат да менде. Жаңы жылга чейин барып келдим Индияга. Анан бул баягы эл аралык маданий алаканы бекемдөө боюнча жакшы иш-чаралар болуп өттү Индияда. Ноябрдын
аягында бардык, декабрдын 5-теринде кайра келип калдык. Бизде суук, ал жакта жылуу, жайкысында эле. Бирок баягы жаратылышы жапжашыл болуп эле кышын жайын бир мезгилде жанагындай сакталып турат экен өзгөчө. Жактыбы негизи Индияга, кандай экен? Аябай жакты. Биринчиден эли мындай руханий байлыгы кең эл экен. Ушунчалык калкынын саны көп болсо дагы мындай кембагалдары дагы бар экен, байлары деле көп экен, бирок ошого карабастан баягы элдин жалпы бир философиялык жашоого болгон көз карашы бар экен. Негизи баягы Кыргызстан күнөстүү жер деп коет да, баягы 4 мезгил бар, бүттүк нерсе бар, жаратылышы кооз дейт да. Анан ошо Индияга барганда кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз? Жаратылышы менен аябай көп сонун өсүмдүктөрү кооздук берип турат экен. Анан аябай гүлгө көп маани беришет экен. Бардык жерлерде эле майрамдарды ушу гүл менен кооздоп, айрыкча жана сары гүлдөр барго, ошолорду тизип бүт жерлерди гүл менен кооздогонду жакшы көрүшөт экен да. Негизинен баягы жан дүйнөсү сүйүүгө жакын эл болгондуктанбы, мындай романтиканы жакшы көргөн эл болот экен. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт экен. Эли абдан меймандос экен. Шунчалык меймандостугу аябай жакты. Анан аларда баягы өндүрүш, кол өнөрчүлүк аябай өнүккөндүгү байкалып турат да. Калкынын саны көп болгондуктан ушундай ар тараптуу өнүгүүнү байкадым. Ошол эле учурда аябай кембагал жашагандагы баягы калкында кембагал жашагандар да абдан көп экен. Кыргыздын кызы менен митип жаратылыш койнунда маек курганга не жетсин. Кыргыз жыттанган кыргыз кызынын Индияга болгон саякаты кызыктарга байып келиптир. Аз жерден биз Индус улутунда жезделүү болуп калмак экенбиз. Дегеним Гүлзада эжебизге Индус жигиттери ашыктык сөзүн айтууга дагы үлгүрүп калыптыр. Уккан кулагына ишенбеген бийкеч үчүн күтүүсүз эле болгон. Эртерээк Кыргызстанга кетүүгө шашылган. Ал кыргыздын ак калпакчан жигиттерине турмушка чыкканым эле жакшы деп билдирип өттү. Биздин съемкабыз уланып, күн дагы батып бара жаткандан улам калган кызыктуу маегибизди студиядан улоону туура көрдүк. Кыргызым алгала, шабынан сага, бата тилей, жылдыздай Түркистанга кетсин. Кыргызым алгала. Шакиранын Вака Вака деген ырын бата деп ырдап чыктыңыз да жаңы жылда. Элге жаңы чыгарма тартуулайын деген ой болсо керек сизде. Өзүңүздөр көргөндөй бардык эле чармачыл инсандар ошол жерде башка бир өңүттө өзүнүн чармачылыгын көрсөткөнгө аракет кылды. Анан ошолордун арасында мен дагы ушул мен ойлогом Тина Тернерден ырын ырдасамбы депчи, бирок Ибара студиясынын продюсери Назира Ала кызы, ал эжеке менен абдан мамилем жакшы. Ошол эженин сунушу менен мен ушул Шакиранын Вака Вака деген ырын сиз айткандай бата деп ырдап чыктым. Негизи эле Шакираны кумир тутпайсызбы? Эми ар бир ырчынын өзүнүн кумири болот эмеспи? Шакираны кумир тутпайм. Бүгүнкү сиздердин студияңыздарга дагы ошол Шакиранын стилинде келип бериңиз деп өтүнгөнүңүздөрдөн ошон үчүн келдим. Негизинен Шакираны кумир тутпайм. Анткени биздин өзүбүздүн андан да бийик баалуулуктарыбыз бар кыргыз элинин. Курманбек эпосунан алынган үзүндүдө ошондо сиздин образдарыңызды багы Каникейге окшоштуруп жүрүшөт да. Ошо чынбы же жокпу? Ошо чынын айтып кетсеңиз, ачыгын айтып кетсеңиз. Каникейге ошол мындай окшоштуктары бар деп жазылып жүргөн комментарийлерди мен деле окуп жүрөм. Каникей аябай таланттуу кыз, аябай ичинде чармачылыгы оргуштаган, жакшы мындай
кыргыз эстрадасында өзүнчө орду бар чыгармачыл кыз катары мен анын ушул музыка дүйнөсүндө өнөрүн баалайм. Бирок окшоштуруктар бар деп айткандарга ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Ал өзүнүн ой пикирине ээ болгонго укуктуу. Алардын көз карашын биз андай эмес, мындай эмес дегенге акыбызда жок. Бирок мен өзүмдүн мындай көз карашымды айтканымда, менин чыгармачылыгым бул бала чагымдан келатат. Менин үнүм ошо бала чагымдан калыптанып келатат деп айтсам болот. Канекей чыкканга чейин эле ошол Курманбек эпосунан үзүндүн ырдап жүргөм. Курманбек атым аттанган, курусун менин даңазам, камыналы жигиттер каратандай калмаган. Бирок ал учурда патриоттук ырларга, атылдуу ырларга мындай басым жасалбагандыктан кыйналып чыга албай жүргөн учурларым болгон да. Анткени тартыласың, кийинки майрамдарда чыкпай калган учурлар болгон. Анан кийин баягы өлкөбүздөгү ар кандай окуялардан кийин, Ош окуясынан кийин, Апрель окуясынан кийин айрыкча калкыбыздын арасында ушул патриоттук ырларга өтө көп басым жасалып баштады. Мына ошол учурдан баштап менин багым ачылды деп ойлойм да. Эми элдин башына кыйын иш түшкөндө албетте ар бир адамдын атуулдук сезимдери ойгонот экен. Мына ошол учурда менин ырларыма талаптар башталды. Анан мындайча айтканда ошол Канекей экөөбүз сахнага удалашып келип калдык да. Ошондуктан мындай чоң сахнага ага чейин деле менин чыгармачылыгыма күбө болуп жүргөн көп эле инсандар билет. Канекей чыкканга чейин деле ошол мен өз үнүм менен ырдап жүргөн, өзүмдүн жүзүм бар экенин билишет чыгармачыл чөйрөдөгү. Ал эми чоң сахнага ушундай баягы ар кандай бир мезгилде чыккандыктан ар кандай ой пикирлер айтылат экен, бирок муну мезгил өзү таразалайт, өзү ордуна коет деп ишенем. Мен көбүнчө баягы салттык ырларга, дастандарга көңүл бөлөм. Эгерде Канекей бир дастанды ырдап чыгып, анын аркасынан мен дагы бир дастанды ырдап чыкканымда анда окшош турса болмок да. Анан баягы аркасында балким баягы музыканттар коштоп турган кадрлар бар. Ошондон балким окшоштурушу мүмкүн. Бул дагы 2-3 жыл мурунда ошол биз атайын жандуу ансамбль менен ушул Курманбек эпосунан үзүндүнү атайын жандуу ансамбль менен таланттуу музыканттар менен иштеп чыкканбыз. Анан ошондуктан баягы бул мурдагы эле жаралган идея деп айта алам да. Азыр баягы Европанын ырлары көбүнчө басылым жасалып жаткандыктан жаштар дагы ырларын баса калышат да. Ошо сиздер дагы Европанын стилине өтөйүн деген ойлор жокпу? Негизинен чыгармачылык ушул баягы ыйык дастаркон сыяктуу да. Дастарконуңа кандай түрлүү тамактарды койсоң дагы дастаркон кенен ага түрлүү тамактар бата берет. Ошондуктан сахнаны дагы мен ошол ыйык дастаркон катары эсептейм да. Кандай өңүттө чыксаң дагы ал биринчиден табигый болуш керек, экинчиден мындай мааниси болуш керек, ошол чыгарманын таасирдүүлүгү күчтүү болуш керек деп эсептейм. Эми албетте батыштын баягы музыкаларын чындыгында жаштар аябай жакшы угушат. Буга аябай мындай бийик таасирленишет деп айтсам болот. Бирок ошого карабастан биздин өзөгүбүз кыргыз болгондуктан ошол биздин колоритибизди эч качан жоготпошубуз керек. Анан айтып кетерим, эмнегедир батыштын эми бул дүйнөлөшүү доорунда туура деп эсептейм. Ар кандай жанрда чыгармачылыкта чек жок, музыкада тил жок деп айтылат да. Батыштан келген терс таасирлери дагы бар, оң таасирлери дагы бар. Биз ошол оң таасирлерин көбүрөөк алышыбыз керек. Алардан дагы тажрыйба ала турган абдан көп жакшы жактары бар. Эмне үчүн болбосун, мисалы, алардын классикалык чыгармаларын, алардын бардыгы эли баалай турган терең бийик чыгармаларын биз аткарганга болбосун. Болот деп эсептейм. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүздүн баягы фольклордук чыгармаларыбызды, улуттук баягы нукура кайрыктарыбызды дайыма биринчи кезекке коюшубуз керек.
коюшубуз керек деп эсептейм. Муну сиздерден дагы өтүнүп кетмекмин. Ушул сиздер багы Суперинфо гезити ушунчалык терең таркалган гезит сыяктуу мен абдан сыйлайм, бирок ушул гезитте дагы ушул биздин балалыктарга көбүрөөк басым жасасаңыздар дагы жакшы болот эле деп айтар элем. Анан эгерде РЧнын ошол башка батыштагы эң бир орундуу чоң чыгармаларды аткарганга кудурети жетсе, ошол чыгармаларды өз деңгээлинде, ошолордун деңгээлинде аткара билсе, же болбосо ашыра аткарса деле мейли, эмне үчүн болбосун. Бул деген биздин шоу эстрада дүйнөсүндө жакшы эле бир мындай өсүүнү алып келет деп эсептейм. Керек болсо батыш бизди туурасын. Ооба. Биздин сапаттарды алып сабак алсын, э? Батыш деле азыр биздин чындыгында биздин багы байлыктарыбызды, нукура колориттүү чыгармаларыбызды угуп, ошондон таасирлене турган учур келди деп мен терең эле ишенип айта алам. Анткени дегенде биздин коомубуздун күүлөрү бул адамдын психологиясын өзгөртөт. Ар бир улуттук аспаптарыбыздын үндөрү бул адамдын ички жан дүйнөсүн жакшылыктарга мындай жакшылыктарды чакырып тура турган чыгармалар. Биздин улуттук ырларыбыздын бардыгы бул адам менен ынтымактыкта, тазалыкта жашоого үндөп турган чыгармалар. Муну биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул байлыктарыбыз түбөлүккө сакталып калыш керек. Мындан мунга өткөрүп кетишибиз керек деп эсептейм. Кыялдарыңыз орундалып, кыргыздын чыныгы кызды бойдон кала бериңиз.